Ат башы өрөөнүнүн тескей тарабындагы тоо этектей жайгашкан айыл ак дала. Кыштыр жайдыр ак мөңгүсү алыстан көрүнгөн ат жайлоо. Бериде ак таш, көгүчкөн уя, көзөнөк таш, кичи айрык. Ар бир кокту колоттун жылга жыбыттарынан эзелки аттары бар. Таш кыяны кыялап жол кетет. Таш кыя менен теристи. Жара бөлгөн колотто шаркырап кембил тынымсыз агат. Ал улуу тоодон өмүр ташыйт адамдарга. Андан жан бүткөндүн бардыгы азыктанат. Бир башкача керемет. Мөл кашкасуу. Аны тундуруп отуруунун кажети жок. Чаңкадыңбы? Идишиң менен сузуп ич. Кааласаң кочуштап жут. Бирин серин болсо да бу ташкыядан иши кара үзүлбөйт. Жайкы каникулда балдар тоого көп келет. Айтканыбыздай эле мына булар капысынан жолугуп калышты белем. Кембилдин суусун бойлогон, кемирчек касып ойногон. Балалык жашыл бак тура, бактыга бүткөн чак тура. Бир келген ушул өмүрдө балалык дүйнө ак тура демекчи. Жан дүйнөсү таза, кыялы курч, байоо курак, балалык сезим менен суроо жаадырган эки тестердин чоң ата менен болгон маяги аркылуу ак дала айылынын аттуу баштуу инсандарынан тартып, азыркы муундардын өкүлдөрү тууралуу, алардын мекенине, элине, жерине, бир тууган айылына жасаган эмгектери тууралуу даректүү баян назарыңыздарда. Aleykümselam. Aleykümselam. Gel koy, gel gele. Kimden uğuldarısılar? Ben Tölegandın, ben Cıkındın. Жақшы, жақшы. Gel buna bu yerge otur kula. Çoğata, tigi yıldız sanagan cançı çoğatan nüyü kaysele? Aldığına yeteyin, al cançı emez. Al cayçı. Tigindeki görgün, kısıl tam sol çayçı atandın tamları. Anın canındaki boş yatır. Anın tuğanı Yorosovay degen sınık Kırgızca darıger sınıktı janakınday butu çıkıp kolu çıkıp ketkende de darılagan kişinin tamı. Jeyittegi жаңы tamdарды da bilesizbi? Al tamdardagı aldığına yeteyin. Al tamdardagı atağı çıkkan kişilerin tamdары. Tigi en başında turgan yakı Muhtar Ömür Akınıp degendin tamı sol. Al bala jas kesinde köçötüp ketti. Biroq kılgan emgekleri kaldı eldin içinde. Siz köves degen batı çoğatan nüyü görünbeyt ko?
Ал чоң атаңдын үйү тиги көп балктын арасында. Ал кишинин аты Амбербек Чортек. Советтер Зайсунун баатыры. Биз окуган мектеп сонун көрүнөт экен. Сен окуган мектебиң дагы согушка катышкан көп сыйлыктардын, медалдардын ээси Токтомуш деген агайымдын эмесине курулган мектеп. Алдыңга кетейин. Сиз окуган мектеп көрүнбөйт го? Ал мен окуган мектеп мендей болуп карыды да кыйшайып турбайбы бер жакта. Бер жакта кыйшайып турат ал. Мендей карыды да ал дагы 70ке чыкканы калды. Сиз окуп атканда стадион бар беле? Ой балам, кайдакы стадион? Анда стадион жок. Мектептин айданасы жөн эле тала. Ошону Кубашев Токтобек деген агайыбыз болгон биздин. Ошонун эмгеги менен кийин азыркы стадиондун нугу азыркы менен бар. Ошо кишинин эмгеги. Канчанчы класссың? 2-ни бүттүм. Сенчи? Класс жетекчиңген? Акбеков Айгүлөжө. Жакшы окуган, жакшы үй бүлөнүн жакшы мугалимден билим алат экенсиң. Ал агайыңдын, эжеңдин атасы Кыргыз ССРне эмгек сиңирген мугалим. Улуу баласы менин классташым. Андан кийинки уулу Темирбек физика, математика илимдеринин кандидаты. Окумуштуу. Көрдүңбү балам, ошентип жакшы билим алыш керек. Жакшы жерден жакшы неме болуп билим алсаң, анан жакшы жигит болосуң. Чоң ата, биз суу ичип келсек болобу? Алдыгы этенде сууну ичип келгиле. Аккан сууда арам жок дейт. Биз силерде келсибизде эки колубуз менен туруп эле сууну жатып алып эле ичтибиз. Барабай, барып ичип келгиле, мен силерди күтүп турам. Ата, мектептин молдагы директорубуздун кичүүгү же улуу? Менден улуу. Көп жерде жакшы жумуштарды кылган, жакшы иштеген, директор болгон Жумабаев Мурзабек, орус тил адабияты боюнча мугалим. Көп жыл иштеп жакшы эмгек сиңирген мугалим. Билдим, эми билип жүрөм. Кошунасы барго комуш жер турдаган. Алдыңга кетейин. Асан мен мүсүр алаяктап айтып атасың го. Ал элдин мисалы үчүн биздин айылда аябай куудул, сөсмөр, ырчы аябай таланттуу киши эле. Өмүр өткүчөктү ырдап элге неме болуп жүрүп элеттү. Ал кишиден көп үйлүү бала чакалуу. Улуусу Самиш деген байкы бар, Терек сууда бухгалтер болуп иштейт. Жакшы орун тапкан. Андан кийинки балдар деле айылда турушат. Кыздары айылга турмушка чыккан, үйлүү, жайлуу болгон. Баарын билесизби, чоң ата? Алдыңа кетейин, анан ал айылда бир айылда турсак, анан билгендерин билебиз. Жакшы кишилерди, таланттуу кишилерди кантип унутасың? Билсеңиз, биринчи эле айылды ким башкарган? Биринчи айылды Ильяс деген орус башкарыптыр. Андан кийин Абдураман Мамеджунус деген биздин айылдык киши башкарып. Мына ошондогу чоң көчөгө, көрдүңбү деди, чоң көчөгө ошол кишинин аты берилген. Чоң ата, Бакирдин чоң атам да чоңбу? Чоң атаң да чоң.
Mogureke эме маалында жакшы кызмат кылган, айылдын башчысы болгон, көп жумуштарды аткарган. Жакшы кишинин баласы эле жакшы болот экен деп алам. Жанында досу барго кошунасы. Жок, алдыңа кетейин, ал кошунасы дос эмес, ал иниси. Төлөкүп имама Сейил деген, биз имаш деп коебуз. Ал имаштын да кызматы жакшы, көп. Орто окуу жайын бүтүп келген, жетекчилик кылып ферма болгон, зап нысыпы болгон. Ал киши дагы өз алдынча эмгек кылган айылга. Ал Бакырекеңден улуусу эмгеги көп сынган Шамши деген Абдурахман Абушканын баласы бар. Бул кишинин эмгеги зор. Окууну бүтүп келип, колхоз тарагы чакты ветврач болуп иштеди. Жанакындай немелери бар, ыр жаса коет. Жанакындай макалаларды жаса коет. Чоң ата, сиз ким менен окудуңуз эле? Алдыга кетейин. Йой, биз 3 айылдын баласы бир окуганбыз. Кыйындар көп. Кыйындын алды асыр Таластын жогорку соту. Кенжешев Мирбек деп. Дордоев, Орналиев, Жаныбек деген. Ушундай балдар менен окугам. Классташ кыздарымдан дагы Асылбекова, Нарынкүл деген кыз бар. 40 жыл ушул акимчиликте бухгалтер болуп иштеп, медаль алып, жакшы сыйлыктарга ээ болуп жүрөт. Окумуштуу кыздар бар, университетте кенже мугалим болуп жүрөт. Алдыңа кетейиндери. Чоң ата, айылдагы мечитти ким салдырган? Алдыңа кетейин. Айылда бир эмес асыр 2 мечит бар. Рыскелди деген атаңды угуп жүрөсүңбү? Жок. Ошол киши салдырган. Анын балдары дагы асыр иниси турат, айылда балдары турат. Өмүр акыны Рыскелди деген киши салдырган биринчи мечитти. Андан кийинки биз жактагы Богуреке эме жактак терек суу жактагы мечитти Кожогелдиев Апыш деген киши салдырган. Биздин айылда көп кыйын сүрөтчүлөр чыккан. Художниктер орусча айтканда. Мисалы үчүн Бейшеналы деген агайын болгон. Андан кийин Мамбеталиев Орособек деген тууганыбыз болгон. Ал дагы ошол окуу жайын бүтүп келип ушул жерде иштечү. Андан кийин Мамет деген Кыдырбаев Мамет деген агайын иштеген. Азыркы күндө Үмөтүп Жунусбек деген агайын сабак берип иштеп жүрөт. Тетиги четтеги бактуу таң кимдики? Алдыңа кетейин. Ал дагы эмеси чыккан бала чакалуу болгон Ермакун деген Абушканын жайы. Анын баласы Жунус асыр айылда турат, бала чакалуу, үй бүлөлүү. Чоң ата, айылды ким башкарат? Алдыңа кетейин. Асыр айылды Ыстамакунов Талант деген жигит башкарат. Мен ушу Актал айыл өкмөтүнүн башчысы болуп 2014-жылдын октябрь айынан бери бүгүнкү күнгө чейин эмгектенип иштеп келе жатам. Айыл өкмөтүбүз жалпы 2 айылдан турат, Терек суу айылынын айылдарынан. Айыл өкмөтүндө 1150 түтүндөн ашык түтүн бар. 5850ден ашык калк жашайт. Айылда бир топ экономикалык, социалдык абалды өстүрүп, өнүктүрүү үчүн, өнүктүрүү максатында ушул айылда бир топ алгылыктуу иштер жасалды. Атап айтсак, ушул 2015-жылы ушул башталгыч окуучулар үчүн 100 орундуу мектеп куруп ишке берилди. 2000 ошол эле жылы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты куруп ишке берилди. Ошондой эле спортту өнүктүрүү максатында ушул Терек суу айылынын айылдарына кичи футболдук аянтчаларды курууга жетиштик. Ушул айылыбыздын бирден бир өнүгүшүнө ушул эл шайлаган жергиликтүү кеңештин депутаттары, анан экинчиден ушул айылыбыздын активдүү жаштары өздөрүнүн бир чоң демилгелерин көтөрүшүп, биздин ушул айыл өкмөтүнө колуна кол, бутуна бут болуп, ушул ар тараптуу жардамдарын беришти. Мисалы, айылыбыздын
жаштардын демилгеси менен ушул акча каражатын чоңултуп ушул айылыбызда чоң кичи футболдук аянтчаны куруп алдык. Быйыл чоң ушул жабык типтеги спорт комплексин баштоо алдында турабыз. 2018 жылы ушул аймактарды өнүктүрүү жылы деп президенттин жарлыгына ылайык биз дагы ушул активдүү иш алып бардык. Бул ушул Бишкек шаарында эмгектенип жашап жаткан биздин ушул аттуу баштуу агаларыбызга барып ушул айылдын жаштары менен жергиликтүү кеңештин депутаттары менен биргеликте Бишкек шаарына барып марафон өткөргөнбүз. Ушул марафон өзүнүн абдан бир чоң жыйынтыгын берди. Атап айтсам, ушу Терек суу айылына 75 орунду бала бакча бүткөрүп алдык 5 миллион сомго. Ошондой эле ФАП курулду, ветеринардык клиника курулду, кичи футболдук аянтча курулду. Актал айыл өкмөтүнө эң бирден бир зор салым кошуп, зор жардам берип келе жаткан биздин ушул сыймыктуу агабыз Эмирахунов Муктар байкенин бир туугандары Нурлан байке, Самар байке, Эмил байкелер ушул ар тараптуу колдоп келишет. Мынакей 2015 жылы ушул айылыбыздагы Адыран орто мектебинин спорт залын капиталдык ремонттон өткөрүп алдык. Ушул Эмирахунов Нурлан байкенин демеушүлүгү менен. Ошондой эле айыл ичиндеги көчөлөрдү оңдоодо жана да башка жумуштар жасоодо дагы өзүнүн ошо техникаларын бекер берип мына майын куюп иштетип алган. Андан сырткары ошол көчөлөргө шагылдар төгүп жолдорубузду оңдоп алдык. Техникасын берип ошол талаачылык боюнча дагы ошол суат суу каналдарын жаңы кастырып оңдоп алдык. Бул да болсо ошол Нурлан байкенин бирден бир чоң салымы болду деп эсептейм. Айылыбыздын колдону жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жунус уулу Алтынбек байкенин дагы эмгеги чоң. Ушул Алтынбек байкенин арты менен ушул айылыбызга 5,5 километрден ашык жолдордун баарын асфальттап берди. Ушул Жунус уулу Алтынбек байкенин жардамы менен ушул Калин айылына 100 орунду заманбап бала бакча курулуп, мына быйыл ишке берүү алдында турабыз. Кыргызда кеп бар, эшигин көрүп төрүнөт деген. Ансарында ушул айылыбыздын кире беришине, Калин айылынын кире беришине ушул өзүбүздүн айылыбыздын уулу Абдыкадыр уулу Бектур дегенибиз өзүнүн каражатынын эсебинен ушул баягы Кыргыздын улуттук бир немеси болгон, колорити болгон ушул көкөрдү тургузуп берди өзүнүн каражатынан. Бектурдун үй бүлөсүнө, бир туугандарына жеке өзүнө дагы ушул терең ыраазычылык билдирем. Эмил ынтымагы коомдук фонд түзүлгөн. Ушул фонддогу ушул жалпы эле агаларыбызга терең ыраазычылык билдирем. Ушул Азиз байкенин уулу Улан дагы ушул айылынын атасынын атын алган көчөгө дагы башка көчөлөргө дагы ушул жарыктандыруу 2 көчөнү жарыктандырып берди өздөрүнүн каражатынын эсебинен. Жаштарына, ушу жергиликтүү кеңештин депутаттарына жана ошо Бишкек шаарында жашаган Үбүшев Ажыбек байкеге, Жеренчиев Жолдош байкелерге, Каңдыбаев Эшмамбет агайдын уулда балдарына, Айдаралиевдердин, Ырыскелиевдердин үй бүлөлөрүнө, ушул жалпы ошо Эмирахунов Муктар байкелердин бир туугандарына жана үй бүлөлөрүнө ушул жалпы ошо элдин атынан терең ыраазычылык билдирем. Ал жигит Алмакунов Төлөгөн менен аталары бир. Алмакунов Төлөгөн атаңга келсек, ал экилелин ордоду эмгек кысылуу орденин ээси. Мал чарбачылыгынын атыл иштигин алган киши. Жогорку советтин 2 жолку депутаты. Чоң ата, макул биз жылалы үйдөгүлөр күтүп калышты. Давай жакшы баргыла. Жакшы баргыла.
Assalamualaikum. Hoş gelipsiz. Qanday yaxshi Men bolsa to'dan Tashqiyadan kelatam. Görmedingizmi? Al joyda ahvolda, pagoda yaxshi elebizjakta. Suv. Tashqaron jönдөөлө бардыңыз беле? Malga barbayız. Mal Жакшы. saldı qarab. Жакшы. Өзүңүз. Мен деле ошо айлап ага тоон учурашайын. Аманчылыкта көрүшүп турайын деп. Жақсы. Айылды сагынат экенсиң, эл журтты сагынат экенсиң. Мен келип калдык, бака келсем жестемежемдер. Жата кызым бар экен. Анан Балмасбайдын Жакшынакай ак болчу деп тигип, анан жактан даам үстөп келип калдык, анча өзүң келип калдың. Жақсы. Кызымды тааныбайт экенмин. Kızım bolsa oruna alışkan ne verese. Usul boğreke işte koşuna olup durat. Atamның көчөсүндө. Жақсы окуйт, жақсы. Атың ким анан? Gel oyna, Gülnaz gelçi. Bizden ağabız şu жердин kulunu, şu жерде tuğulup, şu жерде ösüp, keyin oşo şaharda жасап kalgan. Men Ayaş atam bolçu. Tavalip Seyit Kas degen Ayaş atamdın ulu. Anan endi asırkı kийинки жаштар көп bu жерде болбогонсоң билбейсиңер да. Кийинки жаштарга айта жүрүш керек экен. Жанагы Олжобай деген менин билимим бар экен. Көз доктор. Ава көз доктор. Аябай атагы чыккан көз доктор, профессор. Окумуштуу. Меден институтта ошо сабак берет. Бизден айылдык бала. Айылдан бүтүп окуп кеткен. Жакшы о. Эми жетишкен жакшы окумуштуу, күчтүү балдар көп айылда. Дилназ канчанчы классың? 8. 8 класста. Класс жетекчиң болду. Кочиева Аида. Жакшы. Асылбектин келини. Чакиев Асылбек. Ал кишилер кандай аталары, агалары. Ия. Жорго болду, аттарды минип. Küçüğü balasının konuktuysa. Көп жылы кийинки учурларда жана поштада иштеп калбады бул киши. Сельсебеттер. Сельсебетте иштеп калды көп жылы. Биздин мектепти салып жардам берген адамдын атын жана тарыхын билет экенсиз. Жанагы кимди айтып атасың ба? Бул мектепке тиги Койчуман Таалайбек деген ошол агаңды айтып атасың го. Ооба. Бул кийинки балдар билбей калды. Ал өз кезегинде экономия министри, каржы министри болуп турду. Бул проом тарабынан көптөгөн алгылык иштерге катышкан. Ал ошол өзүнүн колунан келип турганда айрына келип айылга ошол мектепке өзүнүн салымын кошуп Жакшынакай. Мына келечекте балдар окуйт деп, жаштар окуйт деп жакшы иш кылды. Бул дагы биздин айылыбыздын сыймыгы. Бул даңк орденин алган. Бул Түркиянын эл аралык сыйлыгына татыктуу болгон азаматтын бири. Bilimdүү bala. Bilimdүү бала, ченеген. Övrayavuşkanın bir balasının balası. Al ulu oşo şaharda turat. Ulu baladan oşo şaharda tuğulup şaharda öskön, bilimdүү, jogorku bilimdүү. Anan siz aytkanda Karjı Ministrliğine çeyin bargan. Жакшы. Anan al Karjı Ministri köbele kişi bolup turat. Biroq as bolsa dagı uşunçalık aylına жардам берип салым кошуп кетти да. Жестем бул ушул айылда азыркы улуулардын катарында. Кимдер азыр? Бут Касыбек Айыш ким жакшы жүрөбү? Жакшы. Бала бакырас жакшы. Жакшы. Агыш менен дагы мындай тасыркон четинде ой. Аркы эркен сүйлөшүп калчу да. Сени сурап калат көп. Ал Айышкем дагы мектепте muğalim болуп иштеди. Баягы биз чикит ойноп, кыяк тартып, ой, эчектерге кайкалата минип ойноп жүргөн кезде ойлоп койчулум, ушу мен дагы атагы чыккан ушундай бир артисттерби, обончуларбы, ушу Жолдубай экен кайып тартып мен да ырдап чыксам деп. Turmuş ошол дагы сүйбөйт тура. Ошол шагына өттүм. Анан
ар бир баланын, ар бир жаштын ушундай бир тилеги болот. Анан мен бул кызыма дагы ушул суроону таштагым келип атат. Келечекте ким болот? Ким болгуң келет кетейин? Мен асыл эжедей врач болгум келет. Жакшы. Жакшы. Жана мен апамдай Кыдырова Гүлкайыр Апамдай. кесиптенеси болгум келет. Жакшы, ал тилегиңе жетсе кетейин. Жакшы, абдан жакшы экен. Чоң аталарыңдын дагы бири болгон ушу жаштайынан эле Агесте Фрунзе деп койчу. Ушакты беттеп илимге ол диеринде бар адам эрте баштайт экенде. Мына Жокаев Жомакадыр деген билесиз да. Бул кыргыз тилинде психологияны кыргыз тилине сүйлөткөн. Кыргыз республикасынын биринчи жолу эмгек жасаган адам. Ал эми бул биология илимдеринин кандидаты. Анан бул эл агартуунун отличниги кызы мен билишимче ушу Асел деген кызы дагы ушул филология илимдеринин кандидаты. Мына карачы кандай. Мына ушундай өркүнүң өсүп чыккетейин дагы. Бата менен эрге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт эжеста. Мындай улардын батасын алып чыгып кетейин. Жакшы кызым экенсиң. Абдан өркүнүң өссүн. Мен комузга кызыгам, анан биздин айылдан комуз чептеп мындай белгилүү инсандар бар да. Ой бул Нурзат эжекең раматылык болуп калды, ал өмүрү кыска экен. Оразалы экен, тиги Сөркул экен. Кошуна турбадыкпы? Атам раматылык Нурзатка менин улуу балам менен ойноп үйгө келип, анан атам комуз карматып эле үйрөтүп калчу. Анан мына кийин аны өркүндөтүп, мына Самара Токтокулованын мектебинен өтүп, залкар күүлөр чертип, өзү обон чыгарып, күүлөрдү чыгарып, кандай биздин айылыбызда терек суунун, Актала айылын бизден чогойгон да мына биздин айылдан. Туура суроо бересиң, абдан жакшы. Сиз кичинекей кезиңизде биринчи класста ким окуткан? Алтыным. Кестебай билесизби? Сагындык агайды. Алан көзүп Сагындык агай. Доскага чыгып алып жасканда мөлтүрөт жасат. Туп-туп жасат жинас. Агайды турап барыбыз деле суп-сулуу жасаганга аракет кылабыз. 5 эже окутту. Сабир эжем окутту. Сабир эжемдин Токторбай экенин балдары аябай жакшы. Мукан тең тушум. Нарымбек алтыным. Мына Нарымбек Азамат. Кубан айылда тураптыр. Нарымбек ал Бишкекте да? Бишкекте турат. Ал дагы ушундай чоң кызматтарда ушул мындай белдүү азаматтардын бири. Туурабы? Колхоздун бир жагын чоюп турду. Атасыбы? Мукан экен. Мукан теңчүмдө туура жакшы. Анан эми айта берсек, биздин айылдын элине ар бир үйүнөн алсак сыймыктанасың. Туура. Карачы көчөлөрүбүз түптүз. Эми анан тасма жол, анан светофор коюп, анан жаркыратып жүрүшүндө жарык шамдардын баарын коюп. Баарынан культурабыз ошодо. Ошодо жесте. Эч бир жерде асыр кыштактарда светофор жок. Асфальт жок, асфальт жок. Тасма жол жок. Менин атам Каңдыбай уулу Эшмамбет. Мурунку азан чакырып айткан аты Эшмухаммед экен. Анан баягы доор алмашып атканда, динге каршы болуп атканда атын Эшмухаммедден Эшмамбет деп жаздырган экен. Муну көп эл билбейт. Инисинин аты Шекебай деп коюлган. Анын азан чакырган аты Шер Мухаммед. Атам 1919-жылы азыркы мурдагы Калин айылында, азыркы Актала айылында туулган, белгилүү атактуу дөбө Чеш дөбөнүн алдында туулган. Ага чейин баягы кулакка тартылып атасы көп нерселерди башынан өткөргөн да, анан 19 жашка чыкканда армияга алып кеткен. Кетейин деп атканда 41-жылкы согуш башталып калган да, анан калып калган.
Ошондо 77 жашына дейре сабак берди. А кезде эмнегедир анча кетирген жок билбейм атамды. Атам же өзү деле кеткиси келген жокпу пенсияга чыккандан кийин. Ошо 77 жашында биз айтып атып эми болбоду деп атып, бирок кайра эле мектепке чакыртып эле сабак бердире берди. Ажыга барып келейин эми мен деп. Анан ошондо Ат баш районунда Нүкүн деген абышка алган биринчи, анан биздин айылдан Ырыскелди Аксакал экөө, экөө эле кеткен Ат баш району боюнча. Ошо 77 чыкканда барып ажы болуп келди. Ажы болуп келгенден кийин ушу өмүрүнүн акырына чейин намаз окуп жүрүп анан өтүп кетти. Эмгегин баалап Кызыл Жылдыздын орденин алган. Атамекен согуштун ордени менен сыйланган. Сабак берип жүргөндө өзү сабакты жакшы берчү. Мен өзүмдү да окуткан, 10 баланын атасы болгон. 10 баланын атасын, 10 баланын тең баарын жогорку билимди кылып окуткан. Менин эсимде кичине сабактан кыйналып калса айтчу, билим берүү ийне менен кудук каскандай деп. Сен ийнени алып алып кудук касып суу чыгарып көрчү, кандай кыйналасың. Билимди да ошондой салыштырып, кыйналып окуп билиш керек деп. Өзү Чештебеде бул жерден кичине айтып койсом болот, биздин чоң ата Каңдыбай. Каңдыбай атамдын атасы. Каңдыбайдын атасы Токтогул. Токтогул Башкайыңда турат экен, азыркы Ат баш районунда. Анан илгери бир көлдүктөр көчүп келип, ошо Ат башка жайлайбыз деп анан эме болгон экен. Кар жаап, анан алардын малдары кырылып, анан эптеп кыштан чыгып, анан жасында бул Ат баш аябай суук, жаман жер турбай деп анан көчүп баратып, ошо чоң атасынын эки баласы ойноп турса, ошону мындай кандай десем кетип баратып кошо ала кетишиптир. Кошо ала кетип анан балага жетпей алдырып ийгенин билди, тигилер ап кеткенин билди, анан көп жыл өткөндөн кийин анан ошо чоң атасы атамдын баягы чоң атасынын инилери болуп калат да. Анан истеп көлгө барат экен. Анан көлгө барып кишилерге жолукса, ал эки баланы байларга сатып ийишиптир, кул кылып. 14-15 чыгып калган балдар болуп калыптыр. Барса тааныбай тагасын, "Ой, сен биздин инибизсиң, ушундай болгон десе, "Жок, мен тааныбайм, бизди ушундай" деп тигилерге бала болуп калган да. Анан кожоюнуна барса, кожоюну отказ кылып коюптур. Анан ошо айыл аксакалдарынын бирөөнү таап, "Кандай кылсам инилерими алып кетем" десе, "Сен ала албайсың. Бербейт. Сен бул сулуу бабаң боюнча Тезектөрө деген казактын бир бийи бар. Ошого барсаң чечип берет. Ал Каркыра жайлоосунун аркы бетинде деп, азыркы Каркыра жайлоосун азыр бөлөдү Казакстан, Кыргызстан кылып. Ошонун аркы бетинде жайгашкан. Анан ат менен жүрүп отуруп, жолдон да кишилерге жолугуп антип отуруп, анан ар кайсы үйгө түнөп отуруп, анан жеткен экен Тезектөрөгө. Эмне өнөрүң бар деп айтканда, мен мергенчимин деген экен. Өзү мергенди жакшы көргөн киши экен. Октоп, эки жакты караса, төбөнүн үстүнө бир сагыскан келип конду дейт. Анан сагысканды көргөндө тетик сагысканды атасың. Атсаң экиниңди алып берем. Атпасаң атыңды алып жөө кой берем дейт экен. Атканда сагыскан ыргып кеткен дейт. Анан ошондо анан Тезектөрө сүйүнүп, мен аспандан издеп жүргөн жерден табылды. Кирди, анан тай сойдуруп, коноктоп, анан сен мага жигит бол. Деп анан айткан экен, анан айтканда күз болуп калган экен, мен барып Ат башка баргыча кыш болуп калат, мен көчүп келе албайм. Мен эл менен кеңешип, үй менен кеңешип туруп, анан келсем жасында келейин деген экен, макул дептир. Анан ошол жерден анан жигит болуп, андан кийин 100 баш болгон экен. Азыркы тил менен айтканда, ошол жердеги эменин чоңу. Жигиттердин чоңу болуп, өзү ол бурлуу киши экен. Анан Кокон кандыгынын немеси менен ошондо согушкандары бар. Китеби чыккан. Тезектөрө оолуп,
анан каза болоордун алдында анан чакырган экен. Менин Каңдыбай чоң атам ошол жактан туулуптур. Тили казакча чыгыптыр. Анан 18 жашында аны падышалык Россияга армияга алып кеттир. Анан армияга кетип, кеткенден кийин тежөктөр ооруп калып, анан чоң атаны чакырып, эми мен бул оордан өйдө тура албай калдым окшойт, жашым да келип калды. Эми сен токтогул өз жериңе кайткын. Мен окустан өтүп кетсем, сага бул жер болбойт. Сен өзүң Кыргызстандан келгенсиң. Анан мал салдыгы болдуң, бар, ушунун баарын казак элине тарат деген экен. Анан өзүнүн белегин берип, баягы алтын күмүштөрүн берген го дейм. Сен ушу менен эле кетсең, жамбагасындагы Шабданга качасып берем, Шабданга бересиң. Шабдан анан өзү билет калганын деп. Анан ошондон көчүп отуруп, анан Шабданга келип, Шабдан менен 9 жыл иштешиптир. Каңдыбай чоң ата орус тилинде жакшы өздөштүрүп кетиптир. Салык чогултурган чоң кылып коюптур. Анан тил меч кылып алган экен. 80ге жакындап калган экен чоң ата, чоң ата. Анан адала карып баратат да. Анан Шабдандан сураныптыр, эми мен ат башы өз элиме кетейин десе, Каңдыбайды таштап кетесиң деген экен. Мен муну болуш көтөрөм деп. Анда бир убакыт бербейсиң, мен ойлонуп көрөйүн деп, анан ойлонуп келип, кайра келип айтыпсыз, сиз Каңдыбайды болуш көтөргөнгө болбойт. Эмнеге болбойт? Тилди билет экен, жаш туура келет экен, баары туура келет экен. Мен болуш көтөрөйүн деп чечпедим де, жок, элди бузуп коесуз дептир, жаңылып каласыз. Биз атбаштык болсок, анан тети Казакстандан келсе, Каңдыбай казакча сүйлөсө, ал аякта туулса казакча сүйлөйт, казакча кыргызча аралаштырып. Анан орусча сүйлөсө, анан бул силердин элден деле болуш чыгат да, анан талашып калса, элге жаман көрүнүп каласыз деген анан ойлонуп турганда макул деген. Анан ал жерде баягы Россияда жүрүп, картошка эккенди, сабыз эккенди, капуста эккенди баарын үйрөнгөн. Анан бак тиккенди үйрөнгөн. Ошондо азыркы Каңдыбай токойун жайдагы эле жер экен дейт саз. Анан ошол жерден анан чечтебен тегерете тигиптир. Тегерете тиккен токой азыр бир жагы нар жакка өйдө жакка өсүп кеткен, бир жагы ылдый жакка өсүп кеткен, биз жакка. Азыр биздин Калил менен Карасынын ортосунда чытырман токой болуп өстү. Энциклопедияда жазылып турат, Лес Каңдыбай деп. Мен ушу бир тарых музейин уюштурайын деп атам. Бул республикалык масштабта уюштурайын деп атам. Анан этноцентр уюштурайын деп атам. Орта Азиядагы биринчи учкуч биздин Калилден чыккан, Курманалиев деген. Беккелдиев деп айтып атышпайбы? Биринчи учкуч ушул. Ошонун мугалими болгон. Борбордук Азиядагы ошо Курманалиев болгон, Калилдик. Атам жеринен эле ушу динге чукул киши эле. Арабча кенен Куранды өзү окучу, ошондон которуп берчү. Анан эң жакшы касиети, эми да баалайм, бул билимге өзгөчө көңүл бөлөр эле. Билимдүү киши кар болбойт балдар дечү эле. Балдар дин сүзүлөт, бирок үсүлбөйт. Түңөрдү үсбөгүлө. Иши кылып, бул мусулман, ислам дини, мусулман дини бир эч кимге зыяны жок, эч кимге бир катаалдыгы жок, эч бирөөнө жамандык кылбаган, бирөөнү ушак кылбаган, ууру кылбаган, бир өзгөчө шариятты тартипти колго алган дин. Бул дин үсүлүшү мүмкүн эмес деген тарбияны бизге берер эле да. Өзүндө касиеттүү киши эле дем салып, бала чакасы асмоолоп, түшүнөн чочуп, жетиңде мындай болсо эле, сөзсүз молдокеме баралы деп эле дем салдырып, тумар чийип берип, ошентип айыл менен эсекедеп баары ушундай сыйлап турар эле. Манаста дагы ошол жерде бир аябай дининге берилген жерлери бар эмеспи? Эки рекет багымдат эптеп окуп алды дейт. Меккеден келген Актесме бармак менен кыдыртып, сөмөй менен сыдыртып, мелтеп тартып калды дейт. Оң колун суга малганы, колдар атын алганы, экөө сүннөт, экөө парыз, Алла Таала кудурет кечирбей турган кыйын парыз деп ошолорду айткан жерлери кийинки Манас китептеринде жок. Атам айткан китептерде бар болчу.
Анан мектепте алдыңкы мугалим болдум. Нечен сыйлыкты ошо атамдын айынан атасы ушундай имам, динге берилген киши, Касыбек айтат дедиртип бүйрөгө салып нечен сыйлыктардан кур калдым. Эми кур калсам да түпкүлүгү түз экен, ак ийилет бирок сынбайт дейт. Эми тагдырдын буйругун кара. Медресе, Уулу Жунус медресе алып, анын аты атамдын намында турат. Маңдайында айылдын килеген библиотекасы сыйлыкка ээ болгон, Кыргызстан боюнча алдыңкы орунду ээлеген номер 12-чи библиотека менин намымда, Эсенгул Каличанын намында библиотека турат. Эми тактырдын буйругуна таасим этем да, ошону деле эл көтөрүп койду. Мен өзүм наамдалайын деген жокмун, эл көтөрүп койду, атамдын намында эл берди. Анан ошого бир тактырдын тарасасына мен Аллага ыраазымын. Анын ичинде Жунусту өзүң менен классташ Жунус кандай окуду, экөөң бир чоңоюп тең окудуңар, өзүң да ырыңды айткандай баягы чаңдатып көчө бойлогон, кембилдин суусун бойлогон, кышында кембил тоңгунда үстүндө муз тээп ойногон балдар болуп чоңойдуңар. Айылда толгон сонун эмгеги сиңген сонун адамдар бар. Ошондой имандуу, заттуу, адептүү тарбия бергендин таасири кийинки бала чакка дагы бир өз өрнөгүн берди болуш керек деп ойлойм. Эми ак канарыктан суу агат дейт. Жунус да жакшы жүрдү, жакшы иштерди жашады. Жунустан Алтынбек, эми кыздар көп айтылбай калат экен. Андан Алтынбек депутат болуп ушул элге бир топ эмгеги сиңди, бир топ нерселерди жасады. Могу асфальтталган жолду, могу жерде светофорду, ошонун баарын Алтынбектин эмгеги менен бүттү. Детсад салып атат. Көп эмгектери бар, дагы колунан келсе дагы жасай бере турган да. Айылыбызга бир иман, ызат, бир адептүүлүк айланайын. Башкасы табылгыдай, анан могу рух дүйнөсү, ички дүйнө, адамдын ичи тасаламайын, тыш тасаланбайт турбайбы мына. Эсенбек өзү аябай намыскөй, кыргыздын таламын талашкан, кыргызды дүйнөгө таанытам деп жүрчү эле. Өзү ак көңүл, колунда жок начарларды, ушуларды оңдосок деп так айтып калчу эле. Чет мамлекеттерге чыгып, Кыргыздын кинолорун тартып, ушу дүйнөлүк эмеге жеткирсек Кыргызды деп көп айтып калчу эле. Бөлөк мамлекеттерге барып, кыргыздарды ушундай киного тартылат деп кино тармагында аябай көпкө иштеди. Кашкайдар болуп жүрдү. Андан кийин Үсөн Кудайбергеновдун ордуна барды. Анан көрө албастыктан эч эме кылбай туруп эле ошо инимди өлтүрүп салышты, атып кетишти. Кыргызды басып, болгонун тоноп, жеп жүргөндөр жасашты муну. Ал эмесине жетпей калды. Жаңыдан ошол Америкага барып кино тартылат эле. Кыргыздын 22 жигитин алып барып, Голливудтан кино тартылмак Америка менен сүйлөшүп келди эле. Ага жетпей 27-синде кетет эле, 17-синде атып кетишти. Элеси элдин жүрөгүндө сакталат. Дайыма сыймыктанабыз, эл сыймыктанат. Жаным акем эми университетти бүтүп айылга келгенден баштап кадимки мугалимден кызматынан баштап директорго чейин, директордон райком комсомолдун биринчи секретарына чейин иштеп, райкомдун биринчи секретарынан обком партиянын экинчи секретары болуп, андан Кочкор райкомунун биринчи секретары болуп, партиялык мектепти оор турмушта республиканын эң кыйын мезгилинде экономиканын
Eң начар мезгилинде эмгек сиңирдиген. Кочкор райкомунда көп жыл секретарь, биринчи секретарь болуп, ошол жерде көп жыл секретарь болуп, андан Кыргызстан Компартиясынын агитация пропаганда бөлүмүнүн башчысы болуп, ошол жерге эмгектенип чоңоюп кеткен. Агитация пропаганда бөлүмүнүн башчысынан Советтик Кыргызстан газетинин башкы редактору болуп, Кыргыз журналисттер союзунун председатели болуп 25 жыл эмгек сиңирди. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишбер болду. СССРдин убагында көп орден, медалдардын ээси болуп, Кыргыз маданиятына абдан жакшы эмгектерди иштеди. Акыркы жылдары пенсияда, ардактуу пенсияда жүрүп, балдарын тарбиялап, бизди тарбиялап, бизге көп жакшы аса сөздөрүн тарбиясын берип, бизди ошол партиялык системанын тарбиялап, чоңойтуп, окутуп, ушул даражага жеткизген адам. Көп өзүнүн школунан журналисттер тарбиялап чыгарды. Кийинкиле чыккан журналисттер Эшимканов ат баштан чыккан, Оторбаев, Кыргыз Республикасынын аттын кашкасында белгилүү Курманбек фамилиясын эсиме чыгып кетти. Раматов, Эсенбайдын урушуптары болуп, бардыгы чогуу эмгектенип, ошо Кыргыз журналистикасына жакшы эмгектерди сиңирди. Кичиккесинен 12 жашынан жетим калып, жетимчиликтин азабын тартып, ал киши согуш жылдары 31-жылдан баштап 42-жылга чейин Кыргыз керек жарак союзунун ат баштагы районунун төрагасы, Залпмактан баштап төрагасына чейин иштеп, андан ат башы Актала айылдык селолук советинин төрагасы болуп, Кара Суу айылдык кеңешинин төрагасы болуп, көп жылдар иштеп, 37-жылы Сталиндик репрессияда катташып, андан акталып чыгып, кайра келип эмгек сиңирип, айылга экономика абдан начар кезде согуш убагында айлык албай иштеп, бекер мамлекетке ушундай иштерин иштеп, баарыбызды чоңойтуп, коммунисттик партиянын духунда тарбиялап, баарыбызды илим билим берип, анан ушундай чоңойтуп, ушул турмушка атабызды жеткизген. 7 тууганбыз, улуубуз кыз. Андан кийинки селе ушу Жаныбек байкем, андан кийин Курманбек байкем, Өмүрбек, Каныбек, эң күчүбүз кыз. 7 тууганбыз. 5 эркек, 2 кыз. Бардыгы жогорку билимдүү советтик партиялык кызматтарда иштегендер. 34 небереси бар. 40-тан ашып чөбүрөсү бар. Ошонун баарын тарбиялап, ушул турмушка жеткизген атамдын эмгеги чоң зор. Мен Кочуманова Жылдыз, Кочуманов Маметтин кызы болом. Атам Кочуманов Мамет, педагог илимдеринин кандидаты, доцент, Кыргыз улуттук университетинин профессору болчу. Аламга жол айылдан башлат дегендей, атам ушул Атбашы районундагы Актала айылында туулуп өсүп чоңойгон экен. Атам жөнүндө бүгүн менин маегим азыркы биздин муундарга тарбиялык дагы бир сабак болот го деп ойлойм. Эмнеге? Анткени ал кишинин өмүр жолу ушуга далил. Атам апасынан эрте калып, чоң атабыз Кочуман улуу ата менен согушка аттанганда, жакын туугандары эжеси Бурлуш, жездеси Жумалы, агасы Жумабайлардын үйүндө тарбияланып калган экен. Азыркы күнү ким ушундайга бара алат? Анда мектепте экенде өзү окууга ушунчалык
умтулуп өзгөчө табигый сабактарга, математика, физикага катуу көңүл буруптур. Мен ушул маегиктин түзүшүндө атамды ошо тарбиялап өстүргөн биздин туугандарга өтүп кетсе дагы таазим этким келет. Экинчиден, атамды билим алганына түрткү болгон киши ошо Актала айылынан чыккан улуу инсан Бекбоев Ысак агайга да таазим этем. Атам ошо окуусун бүткөндөн кийин Кыргыз педагогикалык институтуна келет. Ал кишинин ою эле физика же математика багытынан билим алуу экен. Кудайдын буйругу менен, өзүнүн ынтызарлыгы менен өтүп кетиптир. Атам эскерип калчу эле: балдар, силер азыр тилди да билесиңер, көп нерсени билесиңер, а биз кандай өттүк экен. Мен ушу сабактар, лекциялар өтүп аткан кезде эчтекени үтүр точкасына карабай жазып алып, түнкүсүн келип анан орусча, кыргызча сөздүктөн ар бир сөздү которуп, аны кайта сүйлөм кылып түзүп, ана маңызын билчүмүн деп. Балдар, азыркы күнү интернет, компьютер кайта көп силерге каражаттар болуп атат. А бирок өткөн муундудагы алар ошону кандай кыйын жолдорду өткөнүн эскерсек, биз дагы турмуштун көп кыйынчылыгын жеңе алабыз го деп ойлойм. Окууну 1954 жылы бүтүп, ошол эле жылы апабыз Тентимишева Сабика экөө баш кошушат. Жолдомо менен Ош областына барышып, биринчи Сузак, анан Базаркоргон райондорунда иштеген экен. Андан кийин Ошто иштеп, атам Ош технологиялык университетин негиздеген киши. Демек, атам Ош жергесине билимин, илимин арнаган киши. Кыргызда айтып коюшат го, кудукту бир эле киши казат деп. Ал эми кудуктан канча миңдеген киши суу ичет. Ошол сыңарындай атам билим кудугун каскан, илим кудугун каскан кишилер. Атам айтып калчу: мен өзүмдүн Актала айылынан мага убагында моралдык жактан көмөк көрсөткөндөргө, материалдык жактан айтпай эле коеюн, ошолорго кайтарып берейин деген ниетте ар бир үйдөн бир бала билим алгыла деп үгүттөдүм жана билим бердим деп. Ал өзү гана ушундай бир ойду айтса, ошону аягына жеткирчү. Кайта өзү сөз бербегиле, берсеңер аны аткарыш керек дечү. Демек, сөз бул кур эле айтылып койгон оозун эл эмес. Бул адамды жоопкерчиликке тартат нерсе дегенди бизге көп нерсени үйрөттү го дейм. Анан атамдын да бир жакшы жагын айткым келип турат. Бул кайын журтуна кылган мамилеси да. Азыркы күнү жаштар үйлөнүп 5 күндөн кийин деле ажырашып кеткендер болуп атат. Азыркы күнү эли журтун ойлобой, өзүнүн гана жеке кызыкчылыгын, өзүнүн жеке жашоосун ойлоп Америкадан бери кеткендер болуп атат. Атам: балдар, мен убагында колуман келген кызматты кылдым айылыма, силер да кылгыла деген. Ошол сыңары мындан 4-5 жыл мурун менен кийинки инем Койшуманов Айбек, ал Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоонун мыкты ардагери, мыкты ошо врачы, эмгек сиңирген врач. Ошо атамдын сөзүн аткарайын деп өзүбүздүн жерге Нарын областтык ооруканасына главврач болуп барып эмгектенип келди. Андан тышкары атам өзүнүн гана өмүрү эмес, балдарым да башкаларга үлгү боло алалы деген ою бар окшойт. Биз 6 бир тууган, 3 кыз, 3 эркек, 3 кыз тең ата энебиздин жолун жолдодук. 3-өбүз тең педагогбуз. Эжем Чолпон, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Улуттук университетинде иштеп келди, кафедра башчысы болду, доцент. Өмүрү кыска экен, былтыр кайтыш болуп калды. Андан кийин мен Токмок шаарындагы Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин филиалынын директорумун. Атама келе тамашалап айтып калчумун:
ата, сиз эгер Ош чергесинде ошол Фрунзе политехникалык институтунун филиалын ачсаңыз, анда чүй жагына деле бир сөймө кылбайсызбы деп. Ошо атам чуркап жүрүп 1991-жылы Кыргыз Республикасы эгемендик алып жаткан жылы ошол чүй жеринде дагы бир жогорку окуу жайы ачылып калса экен деген ниети бар экен. Чуркап жүрүп ушул филиалды убагында ачкан экен атам. Кудай буйругу менен мен бүгүн ошол институттун директорумун. Сиңдим Нургүл филология илимдеринин доктору. 3 эркек баласы, бирөө Бактыбек экономист, андан кийинки Айбек хирург, Нурбек дагы өзүнүн эмгегин элге жерге деп Кыргыз Республикасынын таможнясында иштеген, азыр эс алууда. Биздин жолубуз мүмкүн атамдыкына караганда оңойрок болгондур. Бирок биз деле ушул эли журтубуз деп күйүп келатабыз. Иним Нурбектин баласы, Койчуманов Мээринбек, азыр жогорку кеңештин жаш депутаттарынын бири. Ал биздин Койчумановдордун эле кийинки үмүтү эмес, бул Кыргыз Республикасынын, Кыргыз элинин үмүтү деп ойлойбуз. Ал ошо атамдай патриот, атамдай эли журтун ойлогон киши болот деп биз чоң үмүттөбүз. Biz айылыбызда эми ар бир адамдын жүрөгүндө туулуп өскөн айылы, кичимекени, ааламга жол айылдан башталат деп ошол канчалык айылдан алыстап кетсек дагы баары бир жүрөгүбүздө калат. Айылга кызмат кылсам деген ичи жүрөгүнүн түпкүрүндө бир ой жүрөт да дайыма. Анан ошол шаарда жашаган айылдаш агаларыбыз, байкелерибиз ошо Айыл ынтымак Кембил коомдук бирикмесин түзүшкөн фонд. Ошол фонддун алкагында бир топ иштер жасалып атат. Айылга да ошол курулган көпүрө дагы ошол Айыл ынтымак Кембил фондунун демөөрчүлүгү менен ошол жерде марафон болуп, айыл тургундары, айылыбыздын шаардагы кулундары ошо марафон кылып, анан көпүрө курулган да. Андан сырткары ошо Кембилдин атын даңазалап, Кембил атын калтыруу үчүн 2019-жылы Кембил стеласын курдук айылдын кире беришине. Андан сырткары ошол футболдук командаларды да атын Кембил деп чыгап атабыз. Бул 2019-жылы Нарын Теңир Тоо лигасында, бүтүндөй Нарын областынын командалары катышкан лигада, биринчи лигада Кембил командасы чемпион болгон. Быйыл болсо ошол Кембил командасы Теңир Тоо лигасынын 5-сезонунда Нарын областынын вице-чемпиону аталды. Өзгөчө баса белгилеп кетсек, команданын капитаны Исаков Мирбек байкебиз, команданын мүчөлөрү аттарын атап коелу, анткени атын атаса куту сүйнөт дейт. Ошол эле Акбеков Кенжебек байке, Акбеков Кадыр байке, Төлөмүшев Марс, Чоробек уулу Нурлан, Иманалиев Нургазы, Абдыкадыр уулу Бектур, Шатен уулу Аскар, Муратбек уулу Азиретали, Касымбеков Рустам, Кадырбеков Кабылды, жана Оруналиев Илгиз, Бактыбек уулу Даниэль аттуу биздин инилерибиз, агаларыбыз ушундай оюндарды көрсөтүп, Кембилдин намысын коргоп келишет. Анан ошол команда оюнчулардан, андан сырткары ошол бизди колдоп аткан күйөрмандардан, андан сырткары командага дем берген, күч берген демөөрчүлөрдөн турат. Демөөрчүлөрдү айтсак, ошол командага өзүнүн футболдук талаасын берип аткан Байматов Нуркалый байкебиз, Мамбетов Азамат байкебиз, Бейшебаев Мухтар байкебиз, Асаналиев Улан, Жокаев Мирлан байкебиз, Мусаев Максат байкебиз, Базарбеков Адил Иманалиев Чыңгыз байке, Жайдаралиев Жолдошбек байкебиз, Абдырасулов Азат байкебиз, Орзобаев Максат, Жумалиев Элгиз байкебиз, ошондой эле Тойчубек уулу
Улук жана Дайынов, Мелис деген инилерибиз дагы ошо командага өздөрүнүн салымын кошуп келет. Дени сак улут күчтүү мамлекет дейт. Анан биз ошо фонддун бул бир гана багыты, бул спорт тармагы, жаштар багытындагы жасалып аткан иштер. Кудай буюрса, эң башкысы ынтымак. Ошо ынтымак болсо биз баардыгына жетишебиз жана көп ийгиликтерди жаратабыз деп ишенебиз. Ошол кездеги поколениядан муундан раматлыктар Жапар эке баш болгон атам өтө иштеди. Орун алеке, Галып эке, Кара эке, Өскөн эке ошолор болуп эмгектеништи. Алар күнү түнү эмгектеништи. Адисти сал деген жок болчу. Эртең менен саат 7-тен кечки саат 7-8-ге чейин иштешчү. Мен үйдө эң улуусу болгондуктан балдарымын. Бедарлашып калчумун, тамак жеткирип барчумун. Менин эсимде калганы Терек сууга мектеп курушту. Колхоздун айылдын киребешине арка курушту. Адисте кайдан проект, кайдан ИТУ, кайдан экспертиза, ошол опыттын, ошол тажрыйбанын негизинде курушту. Баягы сыр аяктын сыр кессе сын кеспейт дегенде эң чыктызын кыйып турат. Атам раматлык эмгек таласын өттү, тала жумушуна. Ошондо деле жанын сагап аябай көп иштеди. Кийин ошол атамдын эмгектерин айылдын башкармачылыгы баалап, колхоздун башкармачылыгынан райондун аткаруу комитети, Кыргыз ССР министрлер советинен грамоталарды алган. Кийин эсимде 76-жылдар экен, Адесте Жигули деген жаңы чыгып аткан, азыр копейки деп койчубуз. Ошо Жигулини сыйлыкка кошуп медаль берген эмгектерин баалаган негизи. Кийип баратканда жакшы түйүндөрдү пайда кылат, элдин көңүлүн көтөрөт. Айыл жөнүндө жакшы ойлорду калтырат. Спорт жагынан Совет эки менен көп ойночу шахмат. Ал иши райондук, областтык, Кыргыз Республикада ойночу. Балдарына рахмат, школ мектептен тиги шахматный класс ачып, оформление этип, мен да жардам бердим, аракет кылып атышат. Эгерде балдарыбыз шахмат ойносо, алардын келечеги кең болот. Ойлонууга шахмат аябай жардам берет. Негизи иштеш керек. Биздин айыл жакшы айыл. 3-4 жыл мурун республикада биринчи орунду алды. Айыл өкмөттөрүнүн арасынан. Эми бизди окуткан мугалимдер жөнүндө болсо, аларга да чоң рахмат айтар элем. Биздин класстын 70-80% жогорку билимдүү, барып тең атышат. Айрыкча тиги биздин Токтал агайыбыз көп билим берди. Тил боюнча, сүрөт боюнча сабак берген, ыр боюнча сабак берген. Балдары дагы айрыкча Эмил атактуу сүрөтчүлөрдөн болуп, эмгектери көрсөтмөлөрдө, республиканын СНГнын көрсөтмөлөрүндө дагы бир уулу бар Шамил, ал аябай чоң музыкант, өзү аябай таланттуу жигит. Кудай ага өмүр берсин, таланты дагы өсүп турсун. Баарыңар тең аман эсен болгула. Ар бир үйдө жакшылык болсун. Эмгектенгиле, эмгегиңердин жүзүн көргүлө. Биздин айылда төрөлгөн, менин өзүмдүн атам Алмакунов төлөгөн өзү 37-жылы жарык дүйнөгө келген, ошол өзүбүздүн айылда. Бул киши эми өмүр бою мал чарбачылыгында эмгектенди. Тагыраак айта турган болсок, эми сайыз убагындагы иш пландын негизинде көптөгөн баягы 5 жылдык план деп кабыл алынчу. Ошол 5 жылдык планда мен бала кездеме элес булас билип калдык. Атам өзү 40 жылдан ашык мал чарбасында эмгектенип мал бакты. Ошонун бир 15 жылдан ашыгы Аксайда ирик бакты. Мен баягы атамдын ошол кездеги газетага чыккандарын көрө турган болсом, коюлган пландан ашыгы менен, мисалы, ошол кезде 50-55 килограмм, 60 килограммга чейин салмак берген, эт багытында ириктерди баккан экен атам. Бул эми газета, журналдардын беттеринде жүрөт, архивде жүрөт. Андан сырткары 5,5-6 килограммдан жун кырккан экен ар бир тубар койдон. Эми ошол эмгеги бааланып, сайыз убагында Нарын округу боюнча
339 шайлоо округунан жогорку советке депутатка кандидатурасын коюп, анан элдин колдоосу менен өтүп, СССР жогорку советине 2 жолку депутат болгон. Андан сырткары эмгегинин аркасында 2 Ленин ордени бар, эмгек кызыл туу ордени бар, Октябрь революцион ордени бар. Ал кезде баягы соц мелдеш деп баягы чабандарды, дыйкандарды кандай баягы кесип болбосун бири-бирине атаандаштырып коючу. Мен бала кезде билем, Терек суу деген айылдан биздин атамдын баягы соц мелдешке чакырып жүргөн дайым Дүйшөбаев Тажбек деген аксакал көп келер эле бизге. Андан сырткары областтан Алмакун төлөгөн деп менин атам чыга турган болсо, кадимки кыргыздын баатыры азыр Таштемек Акматов мен бала кезде биздин үйгө көп келер эле. Ошонун эмгегинде көптөгөн ийгиликтерге жетишти. Андан сырткары 9 уул кызды тарбиялап өстүрдү, баарыбызды жогорку билимдүү кылды. Атам дайыма айтар эле, ушул эмгек менен гана эрезеге жетсе болот, эмгектенгиле, эрте тургула. Мен бала кезде бир дагы эсимде жок, бир 6-га чейин, 7-ге чейин уктаганыбыз. Дайым ушул 5-те, 5:30-6-ларда эрте тургузуп, анан мал багуунун сырларындагы атам Аксайда жүргөндө, мисалы жанакы кожо жаш тартылган Босоого көп жыл жайладык. Ошол жакка барганда дайым ушул үрүң бараңдан 4:30-5-те туруп мал чыгарып, анан мал ысыганда күндүз жуушайт, ал эми кечкисин күнгө чейин мал кайтарар эле да, кайтартар эле бизде. Өзүнүн баягы бай тажрыйбасын эл үчүн кызмат кылып, элге, жаштарга көп үлгү болду деп айта алам мен. Эми ошол кезде колхозду жетектеп, эми көпчүлүк жакшы билет. Биздин баягы башкарма деп койчубуз, биздин Казак аке көп жыл ошол эл башкарды, мал чарбачылыгында дегеле ошол баардык тармак жагында ошол кишинин эмгеги зор деп айта алам. Билем, бул киши баягы эми азыркы тил менен айтканда өтө залкар киши. Мен көз алдымда турат, баягы карыш кыргычык кийген, каштары узун келген, олбурлуу келген чоң аксакал киши эле биздин үйгө көп келип, атам менен көп сүйлөшөр эле. Андан сырткары ошол сайыз убагында бригадир деп койчу, Ташбаев Намат аксакал көп келер эле бизге. Айдыралиев Токторбай атабыз көп келер эле. Ошол кишилер баягы ферма болуп, бригадир болуп, башкарма болуп, элдин баягы кам үчүн жан үрөп күн түнү иштеген аксакалдар. Ат минип, азыркыдай техника жок, кыш болобу, жай болобу, ушул кишилерди чоң завод аттарды минип биздин үйгө көп келер эле дагы, атам менен көп баарлашар эле. Эми биз эле эмес, баягы жалпы ушул айыл үчүн ошол кишилердин эмгеги зор деп айтсак болот. Андан сырткары айыл жаштары, айылдын депутаттары колдоп, атабызды ушул өзүбүздүн Актал айылындагы Борбордук көчөгө атын беришкен. Мындай атабыз өзүнүн көзү тирүү кезинде берип, сыймыктанып, анан дагы ушул көптөгөн жаштарга үлгү бололду деп айта алам. Atamdın konuşun, sağındım ayenimdin doğuşun. Bozuyun bizge saktagan, önörün ayıç biz bartagan. Oylason hata tünügün, kömünüm dolup, vakit kuş konup, mekendip soğuk жүрөгүм. Сагындым тойнун таң аткан, сагындым ай кембилди шараккан. Күлүгат минип жетпеген, көмүлгөн ай эч бир кетпеген. Учурду сонун эңсемин, бир ойноп күлгөн, бөлүнбөй жүргөн, тең туштуу досту эстеймин.
Жүрегімдің ең ұйық жерімді сағындым, ай құтманым елімді. Бардығы соның көрінген пейіштен ай нұры төгілген. Жаштықтың тоғылы бағын көңілге торық барынан ұлық көк қашқа толық болады. Жаштықтың тоғылы бағын көңілге торық барынан ұлық көк қашқа толық